достормо тема феминизм дегенчи качан жабылат билесиңерби? Бул качан биз эркектер болгондо жабылат да. Аялдарга теңелбей, аялдарды сыйлап, урматтап, анан үйлөнгөндө мисалы үчүн үйлөнүп атканга чейин келиним үйлөнгөндөн катыным кылбастан үйлөнгөнүңөрдө баштасында чуркап жүргөндө кандай болсоңор кийинден ошондой болуп, ухаживать этип, жардам берип, бирөөңөр аялыңар допустим үй жыйнап атасыздар, балаңарды карашып, мындай жөн эле мындай күйөө болуп акча таап атамго дегендей болбой, мындай кадимкидей жардам берип, баарын ишти кыйратып, анан жанагындай кээде тууган уруккада тартып кеткен учурларыбыз бар. Андай болбой, по справедливости карап, Раматылык чогуу ажы айтат го, мен мисалы үчүн аялым мындай кылып атса, мен кир жууп жардам берип коюп же идиш аяк жууп берип жардам берип койгондо ата энем кичине не то көрүп карагандай болгон депчи. Бирок ал мусулманчылыкта деле жардам бериш керек да негизичи. Аял деген эми мындай кул эмес да, малай эмес да. Ал допустим бирөөнүн үй бүлөсүнө келгенден кийин ошо тууган уруктары, жакындары бүт бар ошол аялынын көнгөнчүгүнө чейин алар жакшы мамиле кылып, мындай өздөрү мындай биринчи шартты кылыш керек да, жакшы мамилени всегда кылыш керек негизичи, сый урматтоо болуш керек. Бүткө эле сүйлөп коюп, анан өзүңөрдүкү мындай катаңарды мойнуңа алгыңар келбей эле анан кийин сөгүп, сагып, урушуп, ур токмок алып, абьюзерством заниматься этсеңер, конечно, анан ушундай тема, феминизм деген тема козголот да. Иштеш керек деп. Конечно, аял деген иштеш керек. Жаш балдар менен өзүңөр деле мындай эркектер билесиңер да, отуруп көрсөңөр бир күн. Жинд болуп кетесиңер, эртеден бери эки бала менен отуруп көрүлөчү, бирөөсү 1,5 жаштагы, бирөөсү 4-5 жаштагы. А биз эркектер эмне кылабыз көбүнчө? Жөн эле телефон берип коебуз, телевизордон мультик коюп коебуз, болду. Аял кишинин түшүгү көп болуп атпайбы негизичи? Үй жыйнаш керек, анан тамак аш кылыш керек, балдарды туура тарбиялаш керек, аларды окутуш керек. Анын баарына жетише бербейт, ошол себептен биз жардам беришибиз керек. Биз жардам берип, мындай 50%-50%дан кылсак, ошондо мындай ушундай темалар козголбойт да негизи элечи. Ошондо мындай бир чын эле бир бактылуу бир үй бүлө болот да, үлгүлүү бактылуу үй бүлө болот да. Бирөөнүн тууган уруктун сөзүн угуп, тигинин сөзүн угуп, бунун сөзүн угуп көрсөң, конечно, сен деген биринчи иретте үй бүлөнү ойлош керек. Ошо аялыңды, балдарыңдын апасын, анан ошондой эле сенин деле апаң деле, допустим, сенин эже карындаштарыңар деле, мисалы үчүн, алар деле келечекте апа болушат, аларга деле мындай сый урматта жакшы мамилени каалайсыңар да силер, туурабы негизи? Чтобы алардын күйөөлөрү деле жардам берсин деп, анан эмнеге ошентип каалап өзүбүздүн туугандарга жакшы нерсени кылайсыздар, аялдарга келгенде эле аялды мындай экинчи сорт кыла бересиз да, ошо такыр туура эмес да. Ошол себептен эркектер биз өзүбүздөн баштайлы. Эркек деген эркектей болуш керек. Бүт жардам бериш керек, надо будет посуда жууп коюш керек, үй жыйнап коюш керек, тамак деле кылып коюш керек. Эми аялың жетишпей атса жардам бериш керек да. Бербесең, ал үйдө кечке ошентип жүрө берели, анан жанагы жумушка чыкпаса, элдер менен сүйлөшпөсө, психологически да мындай оор болот да. Ошону түшүнүшүбүз керек да, негизичи мен мындай жеке оюм, конечно. Силерге таңоолобойм, бирок эми мындай мен мындай ойлонуп көрсөм, ушул негизи мындай жардам бериш керек да. Угуш керек, сүйлөшүш керек. Баарын аракет кылабыз, кээде биз деле чарчайбыз, кээде биз деле эме болуп калабыз, бирок ушуларга мындай элементардуу эле нерселер да булчу негизи. Оңой эле нерсе, мындай оңой эле көрүнөт, бирок кыйын болсо деле, бирок аракет кылсак болчу эле нерселер да булчу. Анан жумушта кечке отуруп иштеп үйгө келсеңер, 2-3 балаңар менен аялыңар чарчап турса, үйгө келип, эмне тамак даяр эмеспи, эмнеге бияк жыйналган эмес, тиги бул деп сүйлөшсөңөр, аялыңар деле кылгысы келбей калат да негизичи. Жакшы сүйлөп, жакшы мамиле, жардам берүү. Болду, башка эчтеке деле керек жок негизичи. Туура түшүнүү, бүт баарын по справедливости кароо, и всё. Грубый хам болуп коюш оңой эле. Анан жанагы подкаблучник дегенде бул болбогон эле сөз да. Болбогон эле сөз. Бул жөн эле бир болгон нерсени ойлоп таап алды, подкаблучник тиги бул така дегенчи. Сен кантип өзүңдүн балдарыңдын апасына сен жардам бербегенде анан сен кимге жардам бересиң? А башка, допустим, симпатичный өзүң караган коллегаларың же бирөөлөр болсо, алардан спасибо, здравствуйте деп болбой каласыңар да негизичи. Ошол нерселер туура эмес такырчы. Мен идеалдуу эмесмин, мен деле ушу анча-мынча кемчиликтерим бар, кетирем, бирок ошону мен ар дайым ойлонуп, мындай туура эмескен, эме туура эмес болсо, ошолорду оңдоого аракет кылам да. Биз да ошон үчүн бүт жалпы эркектер оңолууга аракет кылсак жакшы болмок да негизичи. Негизи бул Кыргызстан биздин элдин, улуттун келечеги, бул биздин балдарыбызда да, а балдарыбыздын туура воспитание, туура тарбиялоо, окуу, неге эле мындай өзүн алып жүрүү, бул энеден да, эне көп тарбия берип атпайбы биздечи, эне көп убакыт кетип. Ошону дагы биз дагы жардам беришибиз керек. Ошон үчүн энелерди дагы мындай урматтап,
ошолорго мотивация берип турушубуз керек да. Биз аракет кылып сону кылып атсак, алар кантип аракет кылбай койсун. Кээ биркилер бар го, өзү алкаш болуп иштебесе деле ошондой деле тытынып иштеп, балдарын багып, кийинтирип, анан воспитывать этип, мыкты балдар чыгаргандар да бар да. А эркектер эси көкөлөтүп, жакшы сөздөрдөн айтып, жардам берип турса, андан да жакшы болот да негизи.